Таанышуудагы биринчи фразалык сөз хажиме машите. Таанышууга уруксаат этиңиз же болбосо таанышып жатканыма чоң кубанычтамын деген маанини түшүндүрөт. Экинчи, өзүңүздүн аты жөнүңүз жөнүндө тааныштырасыз. Ваташи ва ысымыңыз, андан кийин этиш формасындагы дес сылык сөзүн кошуп айтасыз. Мисалы, ваташи ва Самара дес. Мен Самарамын. Киригису кара кимашита. Кыргызстандан келдим. Киригису кыргыз, кимашита келдим. Гакусей дес. Студентмин. Гакусей дес. Студентмин. Өзүңүз жөнүндө маалымат берип бүткөндөн кийинки үчүнчү фраза Йорошуку онегайшимас. Бири-бирибизди түшүнүп, мени жакшы кабыл алат деген ойдомун деген маанини түшүндүрөт. Ожиги, жүгүнүү. Жапон элинин маданиятында тааныш адамдар бири-бири менен көрүшкөндө, коштошкондо, ыраазычылык билдиргенде, кучакташып, өбүшүп, кол алышпайт. Аларда жүгүнүү маданияты бар. Сиз канчалык терең ийилип жүгүнсөңүз, сиз тааныш адамыңызга ошончолук сый көрсөткөн болосуз. Миши маалымат баракчасы. Бири-бириңиздер менен таанышып бүткөн соң, маалымат баракчасы менен алмасаңыздар болот. Маалымат баракчасын берүүнүн дагы өз эрежелери бар. Биринчи, маалымат баракчасын берип жатканда эки колдоп сунасыз. Экинчи, алып жаткан адам дагы эки колу менен алыш керек. Үчүнчү, таанышып жаткан адамга ыңгайлуу болуш үчүн сиз жөнүндөгү маалымат ал адамга карата сунулушу керек.